Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде объектив көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүз Баткен согушунун, Баткен окуясынын бүткөнүнө 19 жылдын алкагында болмокчу. Студиябыздын коноктору дагы дал ошол Баткен окуясына катышкан Баткен согушунун ардагерлери. Тагыраагы Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши коомдук бирикмесинин биринчи орун басары Молдокулов Бакыт Аскерович жана ошондой эле төраганын социалдык маселелер боюнча орун басары Ахматов Нарымбек Арыкбаевич келип отурат. Саламатсыздар урматтуу ардагерлер. Келе жаткан 26 октябрь жеңиш күнү менен куттуктап өтөлү биринчиден. Анан алгачкы эле сурообуз мындай болсун. Ушул жыл сайын 26 октябрь курман болгондорду эскерүү жана ошондой эле жеңиш күнү деп белгиленип келатат. Өзүңүздөр билгендей 2018 жылы өкмөттүн да атайын токтому чыккан. Деги эле мамлекеттик деңгээлде быйылкы майрам кандай белгиленет? Же баягы жылдагыдай эле өткөргөн турасыздарбы? Саламатсыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана Бакыт мырза. Биринчиден айта кетерибиз, жыл сайын бул 2010 жылдан бери топтолуп биздин уюмдун Канат Бакалов баштаган, Жалал Абад областынын төрагасы Амиракулов Рустам, Нарын областынын төрагасы Кенжебек мырза, анан Ысык-Көл областынын мурунку төрагасы Намазалиев Марат болуп 2010 жылы уюшкандан бери эле 3 күндү ар дайым баалап келатабыз да. Бул 11 август 2000 жылы 11 августта Курбакада катуу салгылашуу башталган күнү, Жок, бул 2000 жылкы да. Бул ошондо 20 жоокерибиз курман болгон да, баатырларча. Аны эми 17 сентябрь бул 1999 жылы Сырт айылында болгон биринчи салгылашууда 7 баатырларча курман болгон да. Анан үчүнчүсү бул 26 октябрь. Бул ушул күнү Аскар Акаевдин өз кол башчылыгы менен 2000 жылы парад болуп өткөн да, Бишкек шаарында. Ошол 2010 жылдан бери биз белгилеп келе жатабыз, Кудай буйрса. Бирок быйылкы иш-чаралар мындан дагы мындай кеңирээк болот деген ойдобуз да. Анткени былтыр 615 токтом чыккан. Меники өкмөттүн что 26 октябрь Баткен согушунда курман болгондорду эскерүү күнү депчи. Анан бизди уже генеральный штаб чакырып, биздин төрагабыз менен кандай өткөрөбүз деп уже маселелерди сүйлөшүп, кеңешип, кесишти. Көп жерлерде областтагы төралкаларыбыз дагы бизге звонок менен уже докладдарды берип атат, что аларды дагы губернаторлор чакырып, местный айыл өкмөттөрү, жанагы акиматтар, мэрлер чакырып, уже кандай иш-чаралар болоорун уже тактап, кээ бирлери уже иш пландарын сүрөткө тартып бизге жөнөтүп атышат да. Рахматты айтабыз бул боюнча, мисалы үчүн өкмөткө. Мурда биз өзүбүз өткөргөндө буга чейинки болгон бир чыккан коргоо министринин генерал-майор Умаралиевдин 416 приказы эле бар болчу да. Ал кезде ошол приказдын негизинде жалаң эле аскер кызматкерлери, аскер комиссариаттарды өткөрүлсүн деп эле турат. Эми болсо азыр ошол 99-2000 жылдары катышкан Баткен согушуна катышкандардын арасында СМКда кызмат кылгандар, Министерство чрезвычайной ситуацияда коопсуздук кызматында кызмат кылгандар бар болчу да. Ал жерде көптөгөн милиция кызматкерлери бар болчу. Ал жерде ошол жерде айылдын тургундары, охотниктер биз менен чогулуп келгенде, азыр болсо эми өкмөттүн токтому менен бардык жерлерде иш-чаралар уже айыл администрациялары менен, шаардык администрациялар менен, областтык администрациялар менен макулдашылып, уже чогуу бардыгы совместно өткөрүлүп атат да. Сөзүңүзгө аралжы, ошол жылда биз билгенден ушул Киев көчөсү менен Лагиненко көчөсүнүн кесилишиндеги Кыргыз Республикасынын генералдык штабынын жанындагы ошо атайын Баткен согушунун курман болгондордун элесине арналып орнотулган эстеликтин жанында өтчү эле да. Быйыл ушул Бишкек шаарында өкмөттүк деңгээлде өткөн турат деп атасыз. Анан өтчү жери каякта болот, кандай программалар камтылган, даярдыктар мына саналуу күндөр калды. Ошолор тууралуу маалымат берсеңиз.
Биздин быйыл дагы генералдык штаб менен негизги макулдашууга келгенде биз дагы ошол эртең менен саат 9-да ошол Москва Логвиненко көчөсүндөгү биздин курман болгон жоокерлердин эстелигине гүл кое азимы болот. Ошол жерден кыскача эле митинг керекпи. Анан биз ата энелерди, курман болгондордун ата энелерин жана ошондой эле Баткен согушуна катышкан балдардын, жоокерлерибиздин баардыгын Куран окуткан алып кетебиз да. Анан негизги биздин планыбыз ушундай да. Бөлөк мындай концерттик программалар, мындай аябай дүңгүрөтүп темага анан да кайрылалы. Анан жана да бир сөз айтып кеттиңиз, биз 3 датаны аябай белгилейбиз депчи. Ошонун ичинде жана 20 жоокердин өмүрүн алып кеткен 11 август Урбакада 20 жоокер каза болгон деп эдиңизби? 11 август өзүнчө белгилейбиз депчи. Ошол күнкү окуя кандай болду эле? Эмне болуп ошолор курман болгонго мындай эмне түрткү болду эле? Же даярдык канча эмес беле? Жок, ал жерде баягы биринчи Анткени алардын азыркы маалыматтар боюнча алар кирип келгендер биздин жоокерлерден 2 эсе 3 эсеге аз деген маалыматтар бар да, так маалыматтар. Калпыстыктар кетип калганбы? бул эми кандай десек, баягы эң кыйын уруш негизгиси салгылаш. Бул биринчи салгылаш менен акыркы салгылаш да. Биринчи салгылаш деген бул биринчиден кандай десем, бул моралдык. Ошол убакта мындай суроо береличи, ошол убакта сиздер бир 18-20 жаштагы жаш жоокерлер болчусуздар да. Бул жактан сиздердин азыркы учурда бир коомдук кеңешти жетектеп турсаңыздар, ал кезде өзүңөрдүн командириңиздер болгон, ошонун сөздөрүн уккансыздар, ошолор багыт берген боюнча болгондо. Азыр өзү алдынча анализ жүргүзүп, ушул кишинин катасынан 20 жоокер каза болуп калыптыр деген мындай жыйынтыктар барбы же? Эми кандай десек, ал боюнча биз азыр көптөгөн кайрылуулар жасаганбыз. Бул боюнча тактык жүргүзөлү деп. Негизгиси биз баягы тарых илимдеринин доктору Чоро Тегиндин юбилейлик күнүнө барганда биз ачык эле айттык да, биздин ушул Баткен согушунун барактары Актай боюнча турат. Ушуга биринчиден буну согуш болгонун аныктап бериңиздер. Экинчиден ошол курман болгон балдардын, мисалы үчүн, немелерин аныктап берсеңиздер депчи. Ошол кандай десем, чындыкты аныктап бергиле депчи. Бул эми баягы кээ бир сөздөрдү азыр орусча которгулуп атпайбы? Анан орусчадан кыргызча которуп, баа бергиле деп. Анан ал Курбакада негизи кээси баягы биринчи уруш бар, биринчи урушты кылат да. Бул душмандын Чындыгында ошол кездеги эгемендүүлүктү жаңылып, мамлекеттин куралдуу күчтөрү чындыгында алсыз болгонун да моюнга алышыбыз керек да. Аны алабыз моюнга. Анткени ошол мезгилде Аскар Акаевичтин айткан сөзү бар. Биз Швейцария болобуз, бизге армиянын кереги жок деген да. Эң бир негизги себеп ошол деп айтсак болот. Эң негизги себеп да. Анткени уже куралдуу күчтөрдөн алсыздана баштаган. Аларды уже кыскартып, анан неме кыла баштаган да, курал жарактарды азайта баштаган. Анан ошол негизи биринчиден болгон да, бул себептеринен. Экинчиден частичный мобилизация болгон. Бирок частичный мобилизация болгондо бул уже мурда аскерге кызмат өтөп келгендер да. Бирок булардын согушка катышкан опыт канча, буларда канча опыт бар эле. Ал кезде бир эле батальонда опыт бар болчу. Бул батальон Ада, Афганистерден түзүлгөн батальондор барганда. Командири Тердикбаев Эрлис болчу. Ошолор гана кичине мурда боевой опыт бар болчу да. А кийинки баргандардан болсо, кээ бир офицерлер, кээ бир солдат сержанттардын мобилизациядан тажик-афганский границада блокпостторду уюштуруу боюнча опыттар бар болчу. Ну, асылы мындай өтө мындай боевой столкновение болбогондон кийин алардын опыттары аябай эле кыска болчу да. А душмандар болсо аябай опыт алынган. Булар Афганистандан уже тажик-афганский границада согушуп келген. Кээ бирлери
бөлек мамлекеттерде согушкерлер болгон да, катуу күчтөнгөн. Анан экинчиден булар Кыргызстан Курбакка да блокпосту келип эле сразу согуш ачып ийген эмес. Булар келип 1 сутка, 2 сутка биздин балдардын эмне кылып атканын таңып жатышкан да. Блоктор качан алмашат, качан эмне болот, каягында балдар каягында жатат, бүт бардыгын карап көрүп, аңдып көрүп анан түнкү малда анан согуш башталып кеткен да. Бул кезде бул кандай десем, Бакыбайке жооп берчи. Мактас Аскерович, сизге эмне суроо бергим келип атат. Баягыла Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши коомдук бирикмеси 2010 жылы түзүлүп атат. Согуш аяктаганы 2000 жыл болуп атат да. Ортодо дагы бир 10 жылдык боштук калып калат. Бул аралыкта эмне кылдыңыздар? Анан бул коомдук бирикмени ачууга эмне себеп болду? Азыркы учурда деги эле ушул коомдук бирикменин саны канчага жетип калды? Дагы каралбай калган, чын эле согушка катышып келген баягы алыскы аймактарыбызда, алыскы айылдарыбызда дагы ардагерлерибиз, чыныгы баатырларыбыз да жүрөт да. Аларды кандай териштирүү иштери жүрүп атат? Ушулар тууралуу маалымат берсеңиз. Эми айтсам, саламатсыздарбы? Ушу биринчи сурооңор 10 жыл согуш, Баткен согушуна аяктаганда 10 жыл эмне кылып жүрдүк? Негизи биз өзүбүз ишибиз менен жүргөнбүз да. Анан жолуккан жерден саламдашып жүргөнбүз да. Анан бир 2006-2007 жылы афганецтер менен өтүп калдык да кичинечи. Эми алар биздин как байкелерибиз болуп, алар деле согуш көрдү, биз дагы согуш көрдүк. Анан алар менен чогуу жүргөнбүз бир моменттечи. Анан мындай айтканда алардын көп нерселерин үйрөндүк да. Анан кийин биз мындай чечим чыгардык да, өзүнчө бөлүнүп иштейли депчи. Анткени ошол моментте монетизация болот деп афганецтер льгот алып кетишти, биз болсо четте калып калдык. Анан ошол дагы түрткү болуп биз эметтик, бөлүнүп кеттик да. Бөлүнбөй эле өзүнчө ачылып кеттик. Бирок ошол афганец балдар менен, байкелер менен чогуу эле жүрүп неметип жүрдүк да. Анан экинчи сурооңор саны азыр канчага чыкты деп. Бул 2011 жылы бизде кат бар, Гомундунку, меники, Миноборонунку 5874 адам ушундай катышты депчи, официально да. Бирок андан дагы көп чыгышы мүмкүн. Анткени тиги балдар демобилизация келгенден кийин айыл өкмөттөрүнүн эмесине турганда учеткочу. Анан кери катталбай калды. Анан Нарбек мырза айткандай охотниктер дагы бар болчу. Анан өзүнүн Баткенде жашаган тургундары бар болчу. Ошолорду кошкондо билбейм канча чыгат. Анан азыр биздин эмебиз эң азыркы максатыбыз ушул биздин деле төрагабыз айтып жүрөт, Канат Бакалов. Биринчиден ошол биздин ата-энелер азырынча 1000 сом алат за потерю карпинца дегенчи. Анын балдары мисалы 99-2000 жылы каза болгон балдары азыр быйыл 20-га чыкты. 20-га чыкты. Ага чейин эч ким өкмөт да караган жок, эч ким караган жок да. Ошондо 1000 сом айына берип атканда, эми биздин азыр оюбуз, максатыбыз ошону көтөргөнгө. Андан тышкары бизде еще немелер бар, жарадар алгандар бар. Алар 7000 алат, бирок баары бир деле ал деле жетпейт экен да. Ошолор дагы эметкенгечи, акчасын көтөрткөнгө. Ошондой максатыбыз бар. Анан өзүбүздүн балдарыбызды, мисалы жана Россияга тияк бияка кетип атканда, аларды тияк барганда как эме сыяктуу ушул льготалар дагы болсун деп ошол да аракет кылып атабыз. Россияга дагы эмелерге, ветеранский эмелерге, движенияларга деле жазып атабыз, кат менен сүйлөшүп атабыз. Ошондой. Ушул официалдуу түрдө өкмөт тарабынан дагы бекитилди. Анан жана сиз айтып атпайсызбы? Каза болгон балдардын ата-энелери 1000 сомдон гана жөлөп пул алышат депчи. Арадан 1 жыл өттү мынакей. Кандай аракеттер болуп атат? Ал жактан кандай жооптор болуп атат? Мисалы сиздер 1000 сомду канча сомго көтөрөлдү деп атасыздар? Мисалы 1000 сомду 7000 сомго көтөрүлдү деп атабыз. Сунуштар берилди, айтылды. Сунуштар берилди, айтылды, карайбыз деп атат. Анан кайрылганда как айтып атат да, биздин бюджетибиз уже бул жылга уже бекитилди депчи.
негизи биз былтыр ушу 25 декабрда эмени алдык, токтомду чыгарттык. Ага биз кайрылсак, алар айтып атат, бюджетке быйыл силер киргизилген жоксуз депчи. Буюрса ушул жылда, жылдын аягында киргизесиз дейт да. Каралат дейт да. Анан Бакыт мырза айтсаңыз, ушул баягы баскынчылардын басып киргенине 20 жыл болуптур. Ошондой эле кайра чыгып кеткенине 19 жыл деп, жеңиш күнү деп белгилеп атабыз да. Ушул 19 жылдыктын алкагында 1 жыл ичинде кандай иштер жасалды, жана ошондой эле аткарылбай калган иштер барбы? Так. Негизи биз жыл сайын, жылдын аягында отчетный собрание өткөзөбүз. Бүт региондун немелери, төрагалары келет, райондун, областтын төрагалары болот, немелер дагы келет, ардагерлер келет, анан общий собрание өткөзөбүз. Ошондо кылган жумушубузду ар бир төрагабыз, райондук, областтыкы отчет берет бизге. Отчет алгандан кийин анан биз общий мындай пландарды түзөбүз. Ушул жылга момда. То есть ар бир айдыкын бөлүп коебуз да. Мынчанчы айда, мисалы ал айда эстелик ачылат, тияктуусу мында ачылат деп эле ушуну бөлүп коебуз да. Анан кээ бирлердики биздики бар да, жетишпей калабыз да пландаргачы. То есть кирбей калабыз да. Ан бирок аракет кылабыз ушунун баарын кылганга. Ал эми 13 жылдан бери эстеликтерди ачып атабыз, мынтип атабыз, тигинтип атабыз деп атпайсыздарбы? 13 жылдан бери республиканын аймагы боюнча, тегил аймактарда болобу, облустарда болобу, канча ушундай эстеликтер ачылды, каяка ачылды, алар кимдер тарабынан каржыланып атат, же баардыгын ушул өздөрүңүздөрдүн каражаттары менен ачып иштерди аткарып атасыздарбы? Эми мындай айтсам, жарымы уже эстелик ачылды, жарымы райондордо, областтарда ачылды. Анан каражатты болсо өзүнүн жана местный администрациялардан эметебиз. Колдоо көрсөтчү, Колдойт биздичи. Баардыгы эмес, просто жарымысын мисалы стройка, пройка жагынан акчаны ошол бөлөт. Мындай военный техниканы болсо тиги эмеге КВДга генеральный штабка жазып, ошол жактан техниканы бөлдүрүп, анан уже калган иштер башталат да. То есть ошол техниканы алып барып койгондон кийин, алып келгенден кийин, аны ушуну айыл өкмөттөр көрөт, анан ошол бизге эметет да, жардам берет. Дарбек мырза, алдыда дагы кандай пландар бар? Эми азыр Бакыт мырза айта кетпеди, биздин жасалып аткан иштердин дагы көп жумуштар бар да бизде. Негизгиси дагы эле эстеликтерди ачылбай турган жерлер бар, дагы эле ачыла элек жерлер бар. Биздин мына акыркы 4 жылдан бери өзүбүздүн ардагерлерди терроризмге каршы окутуп атканбыз да. Быйыл ошону дагы улантыш керек. Биздин болгон ардагерлерди терроризм жана экстремизмге каршы дагы эле окутууну улантабыз да. Анткени булардын мектептерде эрдик сабактарын өткөндө бул мектеп окуучуларына да жеткире билгендей кылыш керек болуп атат да. Анан экинчиден биздин дагы эле болсо жогорку кеңештен биздин жанагы закондо неме деп жазылып калганда 17 статья беле, 17 статьяда Бакыт мырза, ошондо жазылып турат неме Кыргыз Республикасынын территориясынын сыртында болгон согушка катышкандарды ардагер деп эсептейт экен. Кыргыз Республикасынын территориясынын ичинде болгон согушту болсо, бул баягы мындай ичара когалаң же окуя болуп калат экен да. Биз ошол 17 статьяга немеге кичине изменение келтирсекпи дегенбиз да. Эмне себептен андай болуп калат экен? Эми бул баягы Советтер Союзунан калган да. На территории Советского Союза кимде ким согушса баягы неме болуп калат, окуя же неме же когалаң болуп калат депчи. Эгемендүүлүк алгандан кийин катталса деле ошол бойдон калып калган, Анан калгандан кийин аны сас келген себеп мындай болуп калып атат да. Бул не только биздин ардагерлер үчүн, бул биздин будущий, биздин кийинки жаш муундар үчүн дагы керектүү окуя болуп атат да. Бул кийинки мамлекетибиздин кийинки урпактарына да керек да бул. Анткени бизге душман кирип келип, мына Баткен окуясында болуп 2-3 айылды басып алып, душман ошол жерде жатса, элдин баары биз закон боюнча социальный гарантияны душман чыккандан кийин анан артынан барсак алабыз демек беле.
ичине кирип келип душмандарды атышып кубалап чыккандан кийин ал уже статуска ээ болуш керек, социальный статускачы, гарантияга государство тарабынан берилиш керек. Анткени бул элестетиңиз, бул кандай ситуация болуп калат. Душман обязательно мына мен баратам деп келбейт да, тосо калып экөө кийирбей сыртынан атышып калгандай же кармап калгандайчы. Ал кирип келип басып алгандан кийин анан согуш болот да. Ошол боюнча дагы биз Кыргыз Республикасына 2 отурушуна уже катышканбыз, комитеттердин отурумуна. Ошонун эми азыр 3-чү отуруму калды. 3-чү отурумдан кийин бул законго кириш керек да. Ошол 17 статьяда именно 99-2000-жылы Баткен окуясына катышкандарды Кыргыз мамлекетинин территориясынын ичинде болгон окуяга дагы социальный пакет бериш керек да. Социалдык пакет берилиш керек. Өзүбүздүн эле жоокерлерге, өзүбүздүн эле гражданиндерге да, бул жарандарга. Бул мындай статуска ээ боло албай илгерки Советтер Союзунун көптөгөн мамлекеттеринде дагы ушундай ардагерлер бар да. Эми аларды пример кылып айтыш кыйын, мисалы үчүн Чечняны же болсо тиги болгон окуялардычы. А самом деле мындай карап көрсөк, бул биздин государствонун кийинки келе жаткан жаш муундарга бул мен бут тоскондук деп ойлойм да. Бул кантип мамлекетке душман кирип келсе, алар менен согушкандан кийин эме территориянын ичинде болуп атат. Бул коогалаң же окуя деп койгон. Бул менин оюмча жатарлык нерсе эмес болуш керек да. Эми ошо эмелерге айта кеткендей, жогорку кеңештин уже 2 отурумунда, комитеттин отурумунда бул боюнча чечип чыкканбыз. Эми 3-чү отурумду күтүп атабыз. Кудай буйрса чечилип калса, биз жогорку кеңеште официально ошо законду изменение келтириш керек да. Анан биздин болсо келе жаткан жумуштарыбыз болсо, мына сиз азыр 11 август боюнча суроо бере кеттиңиз. Мына быйыл 11 август өзүңүздөр көрдүңүздөр, Курман айтка туш келди да. Ошону мен бардык биздин областтардын, райондордун төрагаларына рахматыбызды айткым келет эле. Ошол Курман айтка кара болуп атканына кой, бул Алла Тааланын бизге берген бир белек экен. Ошол күнү ошол именно ошол 20 баланыкын курман болгон күнүн туш келтирип берип атат деп баарын тыштап коюп, ушул Бишкекке келип эртең менен намазга катышып, анан Койташ аскер бөлүгүнө солдаттар кайсы жерде кызмат кылган болсо ошол участка барып Куран окутуп кеттик да. Ошол Куран окутууда баардык 7 областтын төрагалары келип катышып, ошол жерден ата-энелердин астында Куран окутуп рахматыбызды айта кеттик. Ушундай жигиттерди тарбиялагандык үчүн да. Эми болсо көп жерлерде дагы эстеликтер ачылды, дагы ачылчу жерлер бар да. Муну болсо азыркы убакта райондун төрагалары, областтын төрагалары уже айыл местный администрация менен уже макулдашылып жасалып келе жатат да. Жанагы Бакыт мырза айта кеткен чогулушубузда биздин шайлоо астындагы президенттин, Тбилиси Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичтин 7 кадам деген программасына биз өзүбүздүн кошчу салымыбызды, өзүбүздүн жасачу жумуштарыбызды 2017-2025 деген программа кабыл алганбыз. Ошону толуктап иштөө боюнча кызматыбызды кылып келе жатабыз да. Эми бул боюнча дагы биз айта кетчү нерсебиз өзүнө кирип кыскача доклад берели десек, болбой калды. 20 жылга калып калды. Эми ошо менен эле бирге биздин вице-премьер-министрибиз Жеңиш Парпиевич Разаковго дагы рахматыбызды айта кетет элек. Азыркы убакта Жеңиш Парпиевичтин көргөзмөлүгү менен ички комиссия түзүлүп, азыркы убакта Баткен согушуна катышкан жарандардын тизмесин тууралап жатабыз да. Ал бүткөндөн кийин дагы чечимдер чыгат, жакшы чечимдер чыгат деген ойдобуз. Урматтуу ардагерлер, мынакей 26 октябрь аз күн калды, убакыт саналуу гана күндөр калды. Баягы Баткен окуясы дейбизби, согушу дейбизби, коогалаңы дейбизби, ошол жерде өлкөбүздүн эгемендүүлүгү үчүн
өз күчүңүздөрдү жумшадыңыздар. Эми сиздерге эркин микрофон. Ошо алдыда келаткан майрам жеңиш күнүнө карата куттуктоо сөздөрүңүздөрдү айтып кетсеңиздер. Эми мындай дагы айта кетерим, бул биздин Баткен согуш ардагерлер кеңеши биз мамлекетибизге салымыбызды кошкондон эч качан тартынбашыбыз керек. Негизги мамлекеттин түбү бул жаштар болот. Биздин баратканда, биздин көзүбүз өткөндөн кийин биздин жаштарыбыз кандай тарбия көрсө, ал ошондой мамлекетти ала кетет да. Ошондуктан эч кимге талыкпастан мындай биздин эсибизде бар, мектепте окуп жүргөндө ушул мен чоң атамды Улуу Ата мекендик согушка чыккан киши эле да. Анан кээде мына 9-май келатат, Нарынбек барып чоң атаңды жетелеп келчи десе, ушундай бир эркелеп барып чоң атамды колунан жетелеп алып, ушундай сыймык менен ата медальдарыңыз кайда деп тагып алып жетелеп келчү элем. Азыр биздин ардагерлерге айта кетерим, замана өзгөрүлүп баратат, аябай эле өзгөрүлүп баратат. Азыр мурда болсо биз астыбызга келип айтып берип турган болсо, азыркы убакта болсо мына мисалы үчүн СМИ, технические средства, сотовый телефондор азыр бүт сотовый телефондон көрүп алып үлгү алып атышат да. Ошондуктан баардык тараптуу өнүгүп өсүшүн каалайт элем. Биздин ардагерлерге күч кубат каалайт элем, ден соолук каалайт элем. Анан чарчабаш керек. Бул мамлекетибизге үчүн кошкон салымыбызды биз мына көчөгүнө Баткен согушуна катыштык эле бүгүн мен эркелешим керек, жатышым керек дебешибиз керек. Мамлекетке өнүгүп өсүшүнө ар бир адам өзүнүн салымын кошуш керек. Ошондо гана биз туруктуу жана астыга кеткен мамлекет болобуз. Ден соолук тажыбас, талыкпас, эмгек бардыгыбызга. Рахмат. Бакыт мырза, эркин микрофонуңузга. Мен да кошулам, Нарынбек мырзагачы. Бизге жардам берген адамдарга чоң рахмат. Бизди колдоп аткандарга рахмат. Ошо. Урматтуу ардагерлер, ушундай убактыңыздарды бөлүп атайын келип бизге бир жакшы маек куруп бердиңиздер. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин эмгекти эл унутпайт деп ишенебиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, эмки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.